Намыс командасынын жетекчиси Максат агабыз. Максат ага, жалпы президенттин кубогу, бул оюн намыс командасы үчүн кандай болуп атат? Ойдогудай болуп атабы? Жетекчи катарында сиз кандай көрүп атасыз? Айрым кемчиликтери болуп атабы? Балдардын жетпегендери же ашыкчалары дегендей. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilarim. Намыс командасы bir aydan beri daярданып атабыз. Колдон келген аракеттерибизди кылып атабыз. Калган Алладан бүгүн дагы оюн болот. Полуфиналга чыктык. Баягы күчтүү чемпион командага ынтымак менен чыгып атабыз. Оюн алдында турабыз. Так даярдыгыбыз Кудайга шүгүр жакшы. Аргымактар, балдар ойдогудай эле болду. Ойдогудай эле болуп атат, Кудай буйрса жакшы. Аттарыңыздар кандай болуп атат? Аттар деле жакшы, Кудайга шүгүр. Эми Теңир тоодон нарындан чыккан намыс командасы акыркы жылдары Нарын облусунун атынан өтө жакшы ийгиликтерди, көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат да. Бир ошо сиздердин жетекчиликтин, сиздердин жааматыңыздардын артынан ушул Нарын облусунда бул Көкбөрүдө бир өтө чоң тарых десек болот да, туурабы? Туура. Мурун өзүңөр билгендей, Нарында ар бир райондон бирден команда келчү. Анан 2022 жылы ушул мен Көкбөрү Нарын облусунда президент болуп келгенде 5 районду бириктирип, 5 команданы бириктирип ошо сборный команда түзүп, атын намыс деп коюп, ошо 22 жылдан бери ойноп келатабыз. Алдыда көп ар кандай нерселер болуп, утуш болду, утулуу болду дегендей. Ошо балдар бышып калышты. Былтыр мына Ноорузда биринчи лиганы утуп, ошол жерде чемпион болуп, высший лигага чыкканбыз. Ошондон бери даярданып атабыз. Эми команда түзүп алдыңыздар, күч алып алдыңыздар. Эми бул составты жаңылап туруш керек, толуктап туруш керек. Федерация эми айыл өкмөттөр арасында же муундар арасында оюндарды өткөрөсүздөрбү эми? Ой, азыр мына уже 4-түн бирине кирип калдык да. Азыр деген өзүң айткандай арын ичинде көп оюндарды өткөрөбүз. Анын ичинде жанагы поколение муундар арасында өтөт, айылдардын арасында өтөт. Өзүнүн оюндарды көбүрөөк өткөрүш керек экен. Мыкты балдарды чыгарасыздар, балдарды, аттарды дагы кошуп чыгарганга аракет кылабыз. Ишиңиздерге ийгилик, оюнда жеңил өтсүн.